Саламатсыздарбы? Компьютерди перестановка кылуу боюнча азыр сабак жүргүзөлү дедим. Биринчи перестановка кылыш үчүн атайлап флешкада Windows жазып алыш керек. Windows жазганда башка сабакта көрсөтөм кандай кылып жазганды. Азыр ушул флешканы жүктөп иштеткенди көрсөтөбүз. Биринчиден флешканын аркасына сайып алабыз. Контакттын аркасы жакшы. Жана ошондой эле эми компьютер жандырабыз. Менюга киргенге аракет кылабыз. Менюга көбүнчө 9, анан 11 кнопкалар, кээ бирлерде 8 менен кирет. F9, F11, F11 экен бизде. F11 boot меню деп турат. Менюга кирдик, мына справка чыгат. Кандай кайсыга киресиң? SATA бул жесткий диск болуп эсептелет. USB flash drive менен запись киребиз. Запистин жолу оңой эле. Орусча настройка алынган бардыгы. Запись кетет. Документтер жүктөө болуп жатат. Файларды компьютерге жүктөп жатат азыр. Файлар жүктөлүп бүттү уже. Эми Windows өзү загрузканы баштайт. Кайсыл убакта перестановка кылабыз, компьютер иштебей калган убакта перестановка кылабыз көбүнчө. Жесткий диск отказ берген убакта перестановка кылабыз. Жана ошондой эле кээ бир убактарда программалар толук иштебей калат. Өчүп жангандан айына жана светтин өчүп калганына таштаганда компьютердин көп системалары чыгып кетет. Ошол убакта перестановка кылышыбыз керек. Русский язык. Биз жалаң орусчаны тандайбыз. Установканы баштайбыз. Начало установки делет. Windows 7-дин жакшы жагы азыр Windows 7 өйдө установка убагында ар бир адам, установка кылып аткан адам мыш менен установка кыла берет. Лицензия боюнча соглашение чыгат. Ооба дейбиз, антпесек жүрбөйт алдыга. Обновление кылган убакта обновление кылып коебуз. Бизге полный установка кылган убакта полный установка деп көрсөтүп беребиз. Так, бул жерден далее басып кете турган болсок, бизде 2 система болуп калат. Ошондуктан бир системаны полностью форматтап туруп, андан кийин экинчи системаны коебуз. Форматтадык. Эми далени бассак, файларды жайгаштырып баштайт. Бул бир нече убакыт болот. Мына эми загрузка бүтүп жатат. Загрузка ар түрлүү компьютер ар кандай алат. Менде 10 мүнөттүн аралыгында бүттү. Кээ бир компьютерлер жарым саат, 1 саатка чейин барат. Установка аягында 2-3 жолу өчүп жанат. Өчүп калган убакта коркпой эле жана алыңыздар. Иштете бериңиздер. 10 секундта өчүр дейт. Өзүңүз өчүрсөңүз болот. Азыр кайта жанат. Менде перезагрузка кылган, перестановка кылгандан кайра Windows жүктөгөндүн себеби процессорда болду, микропроцессорда. Микропроцессор кичине эскирип калганбы же сел жакшы иштей албай калганбы компьютер деп аркасына таштай бергендигинен башынан перестановка кылууга туура келди.
запчастарды, кейбір eski компьютердің запчастарын Вагафодан гана тапсаңыздар болот. Колдордон магазиндерде eski компьютердің запчастары жоқ. Мисалы, меникиндей компьютердің запчастары азыр табууга мүмкүн эмес магазинден. Завершение установки Windows'ты кайра жүктөөдүн аягы кичине созулат. Анткени бардык программаларды жайгаштырып бүтүш керек программаларды. Экинчи жолу перезагрузка болуп жатат азыр. Азыр жанганда эми компьютер даяр болуп эсептелет. Мындан калганын керектүү программаларды жүктөгөнгө улантабыз. Азыр эмесе негизги настройкалар калды. Негизги настройка дегеним бул управление компьютером, компьютердин аты, сеть, ошол негизги настройкалар. Бул установка кылып аткан версиям Windows 7. Ушундай эле установка Windows 8 деле болот. Windows 10 дагы 7-ге окшоп кетет бир нече жагынан. Так, бул жерге эми ат жазабыз. Бизде мыш иштеп калды. Пароль. Коюп өткөрсөк деле болот. Видео көбүнчө койбогонго аракет кылам мен. Анткени жалгыз эле өзүм иштетпейм, бир канча адам иштетебиз. Күлүч сураган убакта пропустить деп басабыз. Автоматтык түрдө интернет уланып обновление кылуу дегендерди ham отложить этип коебуз. Өзүбүз настройка кылышыбыз керек аларды. Саат чыгат, сеть чыгат. Эгер сиздер үйдө гана иштете турган болсоңуз, домашний сеть жакшы. Мектепте иштете турган болсоңуздар, бир канча компьютерлерде бир нече капмен улап, общественная сеть деген жакшы. Анткени бир домашний сеть бир эле компьютерди көрүп туруп алат. Общественная сеть бир нече компьютерлерди көрөт. Домашний сетьти настройка кылабыз параметрларын. Жаңгандан кийин деле өзгөртсөк болот өзү. Ага чейин азды өзгөртүп кое беребиз. Кайдыны баскандарды көрүп жатасыздар. Ар бирин көрсөткөн кыймыл аткандардын көрсөткөндөрүнүн кереги жоктур. Windows 7 максималдуулук операциондук системасын коюп жатабыз. Билебиз, профессиональный деген бар. Windows завершает применение параметров дейт. Акыркы настройкалар бүттү. Немесе бизге жаңы переустановка болгон компьютердин жумушчу столу чыгыш керек. Кичине кыймылда тартылып атканына кечирим сураймын. Бул телефондон тартып аткан болчумун азыр. Көптөгөн эжекелерден, агайлардан, Telegram группаларда, WhatsApp группаларда суроо болуп калат. Мындай кылганда эмне кылам, мындай кылганда эмне кылам деген. Компьютер бузулган убакта переустановка кылып койгоңуз абдан жакшы. Акыркы этап бизде компьютердин активациясын жандырып коюш. Бул жерде конструкциясы бар, чытай деген. Мен билгендик үчүн кирбейм ал жерге.
паролі бар конструкцияда. Паролін жазып, окейді бассаңыздар, архиватор ачат. Ошондой эле запускать этебиз. Компьютер запускать этилет. Эми ключ 2009-жылғы чыккан ключтун готовый даяр версиясы бар бул жерде. Азыр активация болот. Мындан кийин компьютер бизде кыйнабайт. Активация болгондон кийин дальше иштете беребиз. Өчүп жангандан кийин обычный версияда компьютер болуп калат. Ошо менен биздин перезагрузкабыз, переустановкабыз бүттү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.